Кептакыя Кыргыздын улуттук баш кийимдеринин бири. Аны байыртадан апаларыбыз жука кездемеден тиги белечектен ичинен кийишкен. Аялдардын мойнуталыгында элечекти чечип, кептакыячан жеңил желпи жүрө берүүсүнө ыңгайлуу болгон. Жана элечекти алууну, кайра кийүүнү жеңилдеткен. Азыркы тапта заман талабына ылайык заманбап кептакыялар тегилип жаткан убага. Заманга жараша азыркы убакта кептакыя элечексиз эле кийилип келет. Бул кептакыяларды теги белге кеңири жайылтууда Жылдыз Токсобаеванын да салымы чоң. Бул кептакыянын ар бир нерсенин өзү жөн болбойт экен да. Бизге мен башында ушул кийим кечек тигип сатчу элек кыздарыбызга, айымдарга. Хиджаб кийимдери оронгон кыздар үчүн атайын. Ошо кийим сатып жүргөнүбүздө бир кардал кызыбыз келип калды. Ал ырдап жүргөн айым эле. Мен ушундай оронгонун атам, эже мага өзгөчө кыргыз улуттук колориттеги кийимдерден тигип бериңиздер деп суранып келди. Аябай ойлондурган баш кийими кандай болгон экен деп ошону изденип жүрүп, илгери элечек кийген болсо азыр элечек кие албайт бул кыз деп, жанан кептакыяны ошол жөнөкөйшүлөштүрүп кептакыя эле тигип берсекпи деп, анан ушул кептакыяны биринчи ушунда баштаганбыз. Дизайнер Жылдыз Токсобаеванын айтымында анын алгачкы тиккен кептакыяларынан соң эле бул улуттук баш кийимге болгон суроо талап өсө баштаган. Ошондон кийин кептакыяны жөнөкөйлөштүрүп, азыркы заманга ылайыктуу дизайнда тиге баштадым дейт. Кыргыз ойму чемелери түшүрүлүп тигилген кептакыялар көпчүлүктүн көңүлүнө толуп, азыркы тапта бул баш кийимибизге буйртма бергендердин саны күн санап көбөйүп жаткандыгына токтолду. Айымдар бардыгы эле ушул биздин улуттук кийимдерге аябай басым жасап, кызыгуу башталды да. Суроо талап боюнча сен айткандай аябай жакшы, Кудайга шүгүр, азыр жаш айымдар деле, кыздарыбыз деле, чоң аялдар деле ушул улуттук кийимдерди, элечектерди, кептакыяларды кандай каалаган болсо ушундай кылып чыгарып аракет кылып атабыз. Жөнөкөйлөштүр десе жөнөкөйлөштүрүп тигип атабыз. Ишке кие турган ыңгайлуу десе ишине мындай классик стилде дагы кептакыялар чыгарабыз. Жылдыз Токсобаева кептакыяны 4 мезгилге ылайыктап, кышкысын жылуу кездемеден, жаз жай мезгилдеринде жука кездемелерден тиип келерин айтат. Кийгенге ыңгайлуу, соокта жылуу, ысыкта салкын бул баш кийимди көбүнчө чет өлкөгө чыгып жаткан мекендештерибиз улуттук баалуулуктарды таанытуу максатында алып кетишет дейт. Ошону менен катар эле өлкөбүзгө келген туристтер да кептакыяга кызыгып, жогору баа берип келишкендигин белгиледи. Чет мамлекеттегилер келип калган туристтер болот кээде. Болуп анан бизден ушул ар бир кептакыябызга мындай мээнет менен тигилип, анан кийин кооздолгонуна карап суктанышат да. Кол иштериңер көп экен, кол менен мээнет кеткен жумушталар баалашат көп эле туристтерчи. Баалуу кийим экен деп сатып алышат. Биз сыймыктанабыз биздин баш кийимдерибиз менен. Улуттук кийимдерди бир гана Кыргызстанда эмес, дүйнөгө алып чыгууну максат кылган Жылдыз айым кептакыяны дагы терең изилдеп, болушунча кооз жана сапаттуу тигип жайылтсам деген ниетте. Айнура Маширап кызы, Самат Сайдамат уулу, Аруу таң көрсөтүүсү.